Элестетип көрсөңүз, милиционер жол эрежесин бузган унааны токтотуп, жогорку кызматтагы адам, айталы министр мас абалында руль башкарып баратканын көрдү. Милиция кызматкери эмне кылышы керек? Мыйзам чегинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн тариздөө керекпи, же таасирлүү адам болгон үчүн кылмышкерди бошотуу керекпи? Албетте, бардыгы мыйзам чегинде болушу керек, десеңиз, жаңылган жоксуз. Чиновник милиционердин түздөн түз жетекчиси же бийлигинен улам кандайдыр бир артыкчылыгы болушу мүмкүн. Бирок жөнөкөй милиционер, мугалим, ал тургай президент болсун, мыйзам алдында бардыгы бирдей. Бул принцип мыйзамдын үстөмдүгү деп аталат. Демек, эч ким мыйзамдан өйдө боло албайт. Бардыгы мыйзам алдында бирдей жана коомдогу ар кандай чечимдер мыйзамдын негизинде гана кабыл алынышы керек. Бул түшүнүктөрдү ойчулдар байыркы заманда эле түзүп коюшкан. Байыркы грек ойчулу Аристотель мыйзам башкарууга тийиш деп айтса, анын байыркы римдик кесиптеши Цицерон биз баарыбыз мыйзамдын кулдарыбыз деп баса белгилеген. Бирок иш жүзүндө дайыма эле андай болгон эмес. Байыркы заманда монархтар чексиз бийликке ээ болушуп, каалагандай башкарып турушкан. Мыйзам аларга тоскоол боло алган эмес. Байыркы Египетте фараондор биздин заманга чейинки 3000 жылдары кудайлар деп эсептелген. Алар мыйзамдан жогору туруп, өз алдынча согуш жарыялап, адамдарды кулга айландырып, кааласа кимдир бирөөнүн өмүрүн кыйып, же жашоого мүмкүнчүлүк беришкен. Мисалы, байыркы Рим императору Нерон саясий каршылаштарын гана эмес, жада калса өз аялын да өлүм жазасына тарткан. Тарыхчылар биздин замандын 64-жылы Нерон улуу отту тутантып, Римдин дээрлик бардыгын кыйраткан деп божомолдошот. 13-кылымда гана Англияда маанилүү тарыхый окуя болгон. Падыша Иоанн Жерсиз чексиз бийлик учурунда башкарып, бүт өлкөгө адилетсиз опуза салык салган. Баса ал Робин Гуд жөнүндөгү жомоктордо падышанын каарманы катары белгилүү. 1215-жылы козголоңчу дворяндардын талабы менен падыша саясий укуктук документке кол коюуга аргасыз болгон. Ага ылайык монарх биринчи жолу жалпы мыйзамдарга баш ийүүгө мажбур болот. Баары мыйзам алдында бирдей, жана бардыгы мыйзамдарды сакташы керек. Түшүнүктүү эле сезилет. Эгерде мыйзамдар адилетсиз болсо эмне болот? Андай болгон күндө деле баары бир баш ие берүү керекпи? Мисалы, Нюрнбергдеги сот процесстеринде 3-чү рейхтин лидерлери соттолушкан. Бир жагынан айыпталуучулар оор кылмыштарды жасашкан. Экинчи жагынан алар Гитлердин буйруктарын аткарып, башкача айтканда, фашисттик Германияда орнотулган мыйзамдарды карманган да. Бирок муну мыйзамдуулуктун мисалы деп атоого болобу? Ал эми Махатма Ганди өзүнүн боштондук ишмердүүлүгүндө тескерисинче акыйкаттыкка жетүү үчүн Индиянын британдыктар тарабынан колонияланган мыйзамдарына каршы чыккан. Ал мыйзамдуулук үстөмдүгүнүн принциптерин бузганбы? Ошондуктан көптөгөн окумуштуулар мыйзам үстөмдүгү жана укук үстөмдүгү деген түшүнүктөрдүн ортосун ажыратып карашат. Анткени менен кээ бир өлкөлөрдө айрым жарандарды кысымга алуу жана куугунтуктоого багытталган атайлап адилетсиз мыйзамдар кабыл алынат. Ошондуктан жеткилең эмес болсо дагы, ушул сыяктуу мыйзамдарды расмий сактоо мыйзамдуулукту камсыз кылуунун мисалы болуп саналат. Бирок мамлекеттер өз жарандарынын кадыр-баркын, эркиндигин жана укуктарын коргоо негизги максат болгон мыйзамдарды кабыл алууга умтулушу керек. Бул учурда кеп мыйзам үстөмдүгү гана эмес, укуктун үстөмдүгү жөнүндө болуп жатат. Мындай мамлекеттер укуктуу мамлекет деп эсептелет. Мыйзамдын жана укуктун үстөмдүгү эмне үчүн зарыл? Андан кандайдыр бир пайда барбы? Келгиле бир нече мисалдарды карап көрөлү. Мыйзамдын үстөмдүгүн сактоо менен чиновниктер жогорку кызматта болгону үчүн жазаланбайм деп мас абалында унаа айдашпайт. Журналисттер кылмыштуулукка аралашкан таасирдүү адамдардын куугунтуктоосунан коркпостон өлкөдөгү коррупциялык иштерди иликтей алышат. Инвесторлор коркпостон экономикага акча салышат. Ал эми ишкерлер келишим түзүшөт. Анткени экөө тең мүлктөрү жана бизнеси мыйзам тарабынан корголоорун билишет. Жаштар жогорку окуу жайына өтүү үчүн кабыл алуу комиссиясына пара бербестен татыктуу талапкер болушу керек экендигин билишет. Жалпысынан коом коопсуз жана ыңгайлуу болот.
Анткени жарандар мыйзам карапайым адамдар үчүн да, бийликтегилерге да бирдей экенин билип, мыйзамдарга баш ийишет. Ошондуктан мыйзамдын жана укуктун үстөмдүгү бул бир гана абстрактуу акыйкаттык идея эмес. Тескерисинче, бул ар бир коомдун өнүгүп өсүшүнүн алгачкы жана негизги жолу болуп саналат. Биз эң оболу мыйзамдар бардыгы тарабынан урматталышын жана бардыгы мыйзам алдында бирдей болушуна умтулушубуз керек. Мына ушундай жол менен мыйзамдын үстөмдүгүнө жетишебиз. Ошондой эле эң маанилүүсү, мыйзамдар коомдун айрым мүчөлөрүн эмес, бардык жарандарды коргоо үчүн иштелип чыккандыгын камсыз кылуу зарыл. Ошондо гана биз мыйзамдын үстөмдүгүнө жетишип, укуктук мамлекетти курабыз.